Талиева Камиля Абдразаковна да. Рахмат, менде кыскача суроо бар да. Урматтуу баяндамачылар, албетте мыйзам долбоорунун маңызы абдан маанилүү экен. Аскер кызматкерлерин турак жайы менен камсыз кылуу, анын ичинде дагы календардык узактыгы иштөө 20 жыл же андан көп жылды түзөт, туурабы? Сөзсүз түрдө булар иштеп аткан учурда, акыркы бошогон жумушунда баягы тизмеге турганда анын макулдугу жок, тизмеден чыгарбаш керек деген сунуш бар. Бул абдан керек. Себеби азыр бүгүнкү күнү сиздердин демеге тиешеси жок. Мына МВДда ошол тизмеге кирип, тизмеде арткыга жылдырылып калган кандайдыр бир себептерден аскер кызматкерлери арызданган учурлар бизге келет да, каттар келет. Ошон үчүн ушул мыйзам бул өтө маанилүү экен. Мен бир суроо бергим келет да мына жерде. Өзгөчө чек ара аймагындагы эмгектенген аскер кызматкерлери үчүн турак жай алуунун шарттары жөнөкөйлөштүрүлүш керек да. Сиздердин оюңуздар кандай ошого? Biz саламатсыздарбы бир жолу сиз туура айтып атасыз. Биз бардык ушу аскер кызматчыларына ушу жөнөкөйлөштүргөн жолдорун менен иштер жүргүзүп атабыз. Эми жанагы чек арада кызмат кылган аскерлердин баарын тең жалпы камтыйбыз. Алар дагы Себеби мен толук айтпайынчы эмне үчүн муну сурап атамын? Эми Кудай бетин ар кылсын, ошол жанагы Баткен окуясынан кийин жабыркап калган аскер кызматкерлери үй алууда шарттары кандай болду? Бир топ кыйынчылыктарга тушукту да. Ушул мыйзамдын таасири барбы ошого? Мисалы, жаракат алып калды. Анан баягы бюрократия менен жылдап чуркап жүрөт да, документ чогултупчу. Ошол жагдайлар, шарттар, жеңилдиктер эске алыныш керек да. эске алынып атат. Жаракат алгандардын баары тең мындай айтмакчы, вне очередь киришет. Алар каралат өзүнүн мыйзам чегинде баары тең көңүлгө алынат. Биринчи очередь ошолор каралат. Канча кишиге турак жай берилүү алдында турат перспективада курулуп аткан үйлөрдөн? Именно ошол чек арада жашаган аскерлерге. Эми бу жерден азыр мен жалпы көп эле аскер кызматкерлерин азыр турак жай салынып атат, дагы пландаштырылып атат. Анан жанагы ипотечный кредитование дагы каралып атат. Жолдору көп бу жерде. Азыр ар бир силовой структура өздөрүнө өкмөт тарабынан бөлүнгөн каражатка карата үй турак жайларын баарын салып берип атат. Биз дагы ушудагы үмүтпүз. Мына так маалымат бере албайсыздар да. Сиздер ушуну мыногу жеңилдетилген кандайдыр бир компенсациялары менен кошо узак мөөнөткө пайыздык ченеми аз мыногу үйлөрдү берүүдө дагы ошол жагдайды эске алыңыздар. Сөзсүз түрдө чек ара аймагында жашаган аскер кызматкерлеринин шарттары менен барып таанышып эле жүрөбүз. Мурункуга салыштырмалуу абдан жакшы. Бирок ушуну эске алыңыздар. Сөзсүз түрдө жеңилдетилген шарттар болуш керек. Так, мен мыйзам долбоорунда мына өзгөртүүлөр менен келипсиңер. Бул жагдайлар боюнча менде суроо жок, колдойм мыйзам долбоорун. Бирок эске алгыла ушуну. Макулбу? Рахмат. Рахмат. Түшүндүк.